звонок болуп калды. Анан эки жерде, мына бул жерде, эки жерде Исфаранын жанында тиги Карабак деген жер бар. Карабак деп Исфаранын. Мына Карабак. Жок, ал экинчиси. Мына жерде да кичине мына дарыянын боюна чейин кеткен Карабак деген жер бар. Карта туура эмес. Айыл бар, Кыргыздын айылы. Тиги дарыянын жээгине чейин барат. Исфарага 10 километрден бери. Анан кийин мына Жакөрүктө жана Көкташтан өткөн жерде, ушул жерде жана заправканын жанында. Ушул жерде тажиктер жыйылып протест кылып жатат. 50-60 автобус жыйылып калыптыр деди. Мен Баткенде губернатормун. Аэропортко келип, военный эмебиз бар эле, вертолет. Менин летчиктер орустар эле, мен айттым, ушундай проблема болуп калыптыр. Мен тиги климатчынын ордуна отурайын. Силер мына Карабакка барганда эң төмөн тургандардын үстүнөн эң төмөн учуп өткүлө. Анан тиги Жакөрүк, Жалгыз Өрүккө барганда дагы ушундай кылгыла. Деп анан учуп өттүк, жыйылып калыптыр 50-60 автобус бир жерде, экинчи жерден учуп өтүп, тиги Керапшин менен барып, мен тиги Матчинск районунун чек арасына чейин тажиктердики, Гармск районунун чек арасынан айланып айтып келсек, бир автобуста бир адамды жок. Айбалаев өзү пулеметпен келди. Бул жолда мен губернаторлуктан кеткенде Ворскта Таштада тоғыз жол. Сиздин кеткениңиз үчүн. Аларга эмне мындай беш айтып? Себеби законду кармап жүрөт.